Саламатсыңарбы? Бүгүн силер менен адаттагыдай орфографиялык эрежелер боюнча сабагыбызды баштайбыз. Анын ичинен дефис менен жазуу эрежелери боюнча токтолмокчубуз. Силер менен мугайым Рыскелдиева Атыркүл Зарлыковна болмокчу. Дефис коюу. Кайталанып айтылган сырдык сөздөр менен тууранды сөздөрдүн араларына да дефис коюлат. Мисалы, пай-пай, эмгек сүйгөн кишилер алып экен го. Ха-ха-ха-ха. Бир күлсөм токтобойм, деди Кутман. Кобур-собур эткен сөздөр, бирин-серин чакырышкан үндөр, тарс-тарс эткен табыштар алияга угулуп турду. Демек биринчи алгачкы берилген эки сүйлөмдө сырдык сөздөр, үчүнчү сүйлөмдө болсо тууранды сөздөр кезикти. Демек булар дагы сызыкча аркылуу жазылат экен. Ошондой эле эскерте кете турган нерсе, рем цифрасынан кийин дефис коюлбай жазылат. Мисалы, 19-кылымдагы орус адабиятынын тарыхы дейт тургансак. Ал эми кыргыздардын 6-7 кылымдар экономикалык жана саясий абалы. Окуу жылдын 3-чейреги дегенде рем цифрадан кийин сызыкча коюуга мүмкүн эмес экен. Эгерде иреттик сан цифра аркылуу берилсе, анда дефис ынчы деген мүчөнүн ордуна цифрадан кийин коюлат. Мисалы, 2023 жыл деп турат. Бул жерде атайын коюлган эмес, демек бул жерге сызыкча коюуга керек. 11 март дегенде бул жерде туура берилген. 10 класстын окуучусу дегенде туура берилген. Жыйнаштын 2 маселеси дегенде туура берилген. Эмгек тартиби жөнүндө. Ал эми 3 маселе деген турган болсок, мисалы, бул белгинин өзү эле ынчы дегенди билдирет. Демек мындан кийин коюуга мүмкүн эмес экен. Дефис коюунда иреттик санатоштордун ордуна эгерде ушул номерди белгиси коюлса, андан кийин дефис белгиси келбейт. Анткени бул белги өзү эле иреттик маани билдирет. Мисалы, номер 69 окуу тарбия комплекс гимназиясы десек, көрүнүп тургандай сызыкча коюуга мүмкүн эмес 60-дагыдан кийин. Бул жерде номердин дагы номер 1-китепкана десек, мында дагы турат. Демек ал өзү эле ынчы деген мүчөнү түшүндүрүп, бул жерде булардан кийин белги коюлбайт экенбиз сызыкчаны. Ал эми чамалама сандардын арасында дефис коюлуп жазылат. Мисалы, 30-40 чамалуу, кой эчки 5-6 киши, 4-5тен бөлүштүрүү, жашы 40-45 чамасында дегендерде ортосуна сызыкча коет экенбиз. Төмөнкү кыскартуулар же толук айтуулар сөздөр менен цифралардын арасында дефис коюлат. Мисалы, туу 154, самолету. Ил деген дагы 62, булар да самолету көргөн, байкап турасыңар өзүңөр. Ал эми ан 10 деген. Восток 1, Мерседес 600, Ауди 100, Союз 9, Космос корабли, Пентиум 4, компьютер деген сыяктуу турат. Демек булар кыскартылган сөз менен цифралардын арасына дефис коюлуп жазылгандыгын көрө болдук. Ошондой эле адамдардын илимий даражасы, адистиги, кызматын, наамын, ченин же башка белгилерин көрсөтүүчү татаал сөздөр, жандама аныктоочу сөздөр да дефис менен аркылуу жазылат. Мисалы, мүчө корреспондент, зоотехник, селекционер, механизатор айдоочу, акын, драматург, врач, терапевт деген сыяктуу бардыгында көрүп турасыңар. Бул жерде сөз түрдө ортосуна сызыкча жарылды экен. Төмөнкү кызмат наамдары, аскердик чиндер дефис коюлбай жазылат. Башкы кол башчы, улук лейтенант, медицина кызматынын капитаны десек, мисалы. Пресс-бюро, пресс-конференция, киловатт-саат, тонна километр, корабль, спутник сыяктуу эки бөлүктөн турган сөздөр да дефис аркылуу жазылат экен. Демек балдар, бүгүн силер менен биз дефисти кайсы жерде кандай учурда коюу эрежеси боюнча силер менен бирге чогуу талдадык. Эми мындан аркысынын бардыгын берилген дефис аркылуу жазылган сөздөрдү эгерде күндөлүк турмушта кезиге турган болсо, анда катага жол бербегенге аракет кылабыз.